Анда, урматтуу депутаттар, баяндама үчүн сөз Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Камчек Кыдыршаевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйында комитеттин төрагалары, урматтуу Нурланбек Тургунбек уулу. Бүгүнкү күнү сиздердин алдыңыздарга башында айтып өткөндөй, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо тууралуу ратификацияны алдыңарга алып келдик. Бул маалымат боюнча мен өткөндө дагы комитеттерде маалымат берип кеттим эле, бирок бүгүн мындай кеңири маалыматты беремин. Урматтуу депутаттар, урматтуу бул жерде журналисттер бар, коомчулук бар. Бардыңыздар ачык, так көрүп, билип алсаңыздар, себеби дегенде кээ бир биздин жанагы ушуну каалабаган, ушундай бир чечилген маселени чечкиси келбеген же уккусу келбеген адамдар эртең дагы кайра айтып чыкпасын. Биз көрбөй калдык, билбей калдык, кандай чечилгени көргөн да жокпуз, бизге көрсөткөн жок, билбей калдык дебесин. Урматтуу депутаттар, ошондуктан сиздерден сураныч, ушул бул жерде көптөгөн цифралар бар, көптөгөн тилкелер бар, ошолорду жазып отуруп, кандай суроолорду айтсаңыздар мен жооп берүүгө даярмын. Себеби ушул маселе менен мен мына акыркы 4,5 жылдан бери өтө тыгыз иштедим, жана бардык суроолорго жооп берүүгө мүмкүнчүлүгүм жетет. Ошондуктан тартынбастан, урматтуу комитет төрагалары, мен сиздерден да суранамын, урматтуу спикерибизден да суранамын, депутаттар тыйбасаңыздар. Бул маселе мамлекетибиздин кийинки тарыхына, кийинки муундарыбыздын жашоо турмушуна таасирин берүүчү, жана ошону жашоо турмуш таасир берүүчү маселе. Ошондуктан тыйбасаңыздар, ар бир депутат суроо бере берсин. Бирок мен бир нерсени суранып кетейин, эми алдын ала айтып коеюн, ушундан кийин бул боюнча айтпаймын. Урматтуу депутаттар, көп суроолор баягы кайталанат да. 1-2 жолу кайталанса мейли, кээде 10 жолу, 15 жолу кайталанып кетет. Ошондуктан ушул жагында эске алып коюңуздар, жана бүгүн кечке силер менен болууга мен даярмын. Рахмат укканыңыздарга. Урматтуу депутаттар, анда эмесе мен баштай берейин. Бул жерде мен айтам, айткан маалда бул экрандан ошо биздин чек ара тилкелерибиз чыгып турат. Чек ара тилкелери чыгып турат. Ошо чек ара тилкелери чыгып аткан маалда дагы суроолоруңар болсо мен жооп бергенге даярмын. Макулбу? Ошону да токтотуп, мына көрсөтүп өтүп кетпестен, ар бир тилкеге токтоп, мен өзүм дагы баяндама берейин, силер суроо берсеңер жооп берип кетейин. То есть биз подробно мындай акырын шашпастан чек ара тилкелерин толук карап бүтөйлү. Биз азыр эми мурдагыдай договор болбой калбасын же бузулуп кетпесин деген ситуациядан уже өттүк. Уже Кудайга шүгүр, кече биздин коңшуларыбыз Тажик Республикасындагы ратификацияны өткүзүштү уже. Так, биз дагы бүгүн өткүзсөк, Кудай кааласа ошо менен бүтөбүз. Микрофон даяр, мен сүйлөй турган микрофон каякта? Иштейби? Кармап тургула, чакырганда келесин. Урматтуу депутаттар, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумуштары 2002 жылдын декабрь айында башталган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегациялары 46 протоколго, топографиялык жумушчу топтору 87 жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору 25 протоколго кол коюшкан. Бардыгы болуп, протоколдордун саны 160га чейин жетип барган. Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1008,14 километрди түзөт. Анын ичинен 519,9 километр чек ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып жазылып, өкмөттүк делегациялар тарабынан бекитилген. Ал эми калган 488,124 километр тилкеси акыркы 3 жылдын ичинде такталды. Белгилеп кетсек, 2011 жылы бекитилген 519,9 километр чек ара тилкеси
boyunca Tacik tarap Kırgız-Tacik mamleketik çegarası жөнүндө kelişime kol koyunu sunuştap, tiyişeli materyaldardı dayırdagan. Бирок Kırgız tarap Kırgız-Tacik çegarası толугу такталып жазылганга чейин kelişimge kol koyuga makul болгон эмес. Себеби аталган 519,9 км жер чегара тилкеси жалаң тоолуу аймактарды камтып, эл жыш жайгашкан жана чыр чатактар көп катталган аймактардын чек арасы толук такталган эмес болчу. Себеби, урматтуу депутаттар, булар айтышкан бизге башында 519 километр жерди 520 деп коеюн, 520 километр жерди биз тактап бүттүк. Эми ушуга келгиле колду коюп, договор кылып өткүзө берели дешкен. А калган чегараны, баягы өзүңүздөр билесиңер, Лейлектин, Баткендин түздүктөгү чегараларды булар айтышкан, биз ортодон бөлөбүз депчи. Ортодон бөлөбүз талаш тартыш жерлерди. Ошондо булар биздин мамлекетибизге 210 миң гектар жерге ачык мамлекеттик претензиясын коюшкан. 210 миң гектар жерди бизге бересиңер деген. Бул Лейлектин жарымы, Баткендин, Лейлектин бир 70%, Баткендин жарымы аларга макул болсо окшоп кетмейт. Бирок биз ага макул болгон жокпуз. Биз айттык, толук баарын бүтөйлү. Тоолуу жерлерди бүттүк, жакшы бүткөн экенбиз. Бизге чейин бүткөн экен тоолуу жерлер. Себеби тоолуу жерлерге билесиңер, тоонун кыркасы менен кетет дагы, казыктарды кагып эле коет, болду, ошо менен бүтөт. Ал жерде көп деле талаш болбойт. Ошо тоолуу жерлерде дагы мына жанагы Чоңалайдагы Алтын кору кайсылда? Алтын Мазарды биз жаздык аны дагычы. Аны биз жаздык, себеби дегенде алар ошо малды жазбай таштап кетишкен. Бул чырлуу, Алтын Мазар биздики деп тигилер талашат, Алтын Мазар биздики деп биздикилер талашат. Муну Алтын Мазар боюнча айтып койбогонум себеби, атай айтып аткан себеби, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр көрүп атасыздар, интернеттин заманы, интернетте ушундай бир видео жүрөт. Мына Алтын Мазарды берип салышты тажиктерге. Алтын Мазар тажиктерге кетти деп жүрөт. Андай эмес. Алтын Мазар биздин мамлекеттин менчигинде калды. Аны биз өзүбүзгө жаздык. Муну ушул жерде бир айтып коеюн. Ушул деструктивный элементтер ушул маселени чыгарып атышат. Кайта Алтын Мазарды берип жиберишти деп. Берген жокпуз Алтын Мазарды. Кайра өзүбүзгө алып калдык. Ошентип биз макул болбой, булар менен толук бүтөбүз, анан кийин жазабыз деп жүрдүк. Ал толук бүтүп жазыш үчүн эки шарт болду. Биринчи, булар айтып атат, биз дейт 1924-27 жылкы карталар менен жазабыз дейт. Ошондо булар 210 миң гектарга претензия кылып атат бизге. А биз айтабыз, жок. Биз 1991 жылкы баягы КМШ өлкөлөрүнүн жаңы түзүлгөн маалдагы өз ара чегарасын сыйлоо, тактоо, бүтүндүгүн тактоо деген өзүнчө бир декларация бар. Алматыда түзүлгөн 21 декабрда. Ошонун негизинде бүгүнкү существующий, бүгүнкү турган чегаранын негизин тактайбыз. Ошол эле чегараны тактайбыз дагы, ошол жерде талаш жерлерди чечебиз. Десек, булар жок дейт, андай эмес дейт. Силер мунуларды бизге өткүзүп бересиңер деп талашканбыз. Ошон үчүн биз 520 гектар жер, 20 километр жерге жанагы эмени макул болгон жокпуз кол коюуга. Эми кайра кеттик дальше. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр башталган мезгилден тартып эле тажик тарап чегараны тактоодо 1924-27 жылкы материалдар менен иштөөнү карманып келген. Бул 2024-кө чейин ушинтип келишти даже. 2024-тө акыры болбогондо мен анда булар өзүнүн биздин Кыргызстанга өзүнүн жанагы не деп коет, жер претензиясын көрсөтө бергенден мен ошондо выступать эткенмин, билсеңиздер керек. Мына коомчулугубуз дагы билет, ушуну мен айтып коюшум керек, баса белгилеп. Себеби ошондо мени көп урушкан, туура эмес кылдың деп. Ошондо мен айттым эле, эгерде силер ушинтип биздин мамлекетибизге, жерибизге претензия кыла бере турган болсоңор, анда биз да претензия кылабыз. Анда биз дагы жанагы мургапка претензия кылабыз. Так, аны алууга акыбыз дагы, күчүбүз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Жана биз ушуну баштайбыз дегенбиз. Ошондон кийин гана булар анан кайрадан сөзгө келип, кайра сүйлөшүп, ар түрдүү методдор колдонулду, аны билесиздер.
Ошондон кийин гана анан биз булардын макулдугу менен 42 протоколго кол койгонбуз. 42 беле 40 беле эсми. 44 протокол кол койгонбуз. 44 протоколдо так жазылган. Мындан ары чек араны тактоону 1991 жылкы КМШ мамлекеттеринин декларациясынын негизинде жүргүзөбүз деп ошону кол коюлган. Ошондон кийин анан чек араны тактоо жакшы жүрүп кетти. Ага чейин чек араны тактоо жүрбөй турган. Ал эми биз кыргыз тарап 1991 жылкы 8 декабрындагы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин түзүү жөнүндөгү келишимди 1991 жылдын 21 декабрындагы Алматы декларациясын жана КМШ мамлекеттеринин эгемендүүлүктү сактоо, аймактык бүтүндүк жана чек араларды кол тийбестиги тууралуу Москва декларациясын негиз кылып, кыргыз-тажик чек арасын жазууну сунуштаган. Мындан улам тараптар чек аранын калган бөлүгүн тактоодо бирдиктүү чечимге келе албастан, сүйлөшүүлөрдүн кийинки 10 жыл аралыгында 2011ден 2021, андан кийин дагы 3 жыл 2024кө чейин 1 метр жер чек ара тилкесин тактай алган эмеспиз. Өтө татаал сүйлөшүүлөрдөн кийин, ар түрдүү колдонулган ыкмалардан кийин аягында тажик тарапты мамлекеттик чек араны аныктоодо 1991 жылдагы пайдаланып жаткан чек араны негиз катары алып иштөөгө мажбурладык. 2021 жылдан тартып эки мамлекеттин өкмөттүк делегациялары чек араны тактоо иштерин жигердүү улантып, талаа изилдөө жана камералдык жумуштарды жүргүзүүнүн натыйжасын төмөндөй жыйынтыкка жетиштик. Урматтуу депутаттар, мен жана башында айттым, дагы бир ушул жерде айтып коеюн. Ушул 1991 жылдагы пайдаланып жаткан чек араны негиз катары алып иштөөгө чечим кабыл алынгандан кийин гана чек ара тактоо башталды. Ачык айтыш керек. Ага чейин ызычуу, уруш талаш, мына эки жолу чоң конфликт болду. Качалаган жарандарыбыз өттү. Аны мен кийинки дагы айтамын. Так, ошон үчүн ушул жерден баштап биздин тарыхый чечимдерибиз башталган тактоо боюнча. Биринчи, Лейлек району боюнча мамлекеттик чек ара сызыгынын өтүүсүн жөнгө салууда Тажик Республикасынын Кайрагач участогунан Кайрагачты көрсөткүлө. Кыргыз Республикасынын пайдасына 155 га жерлер алынды. Андан сырткары Тажик Республикасынын 35 га аянты менен Кайрагач анклавы да алынды. Мына Лейлектик, Баткендик биздин депутаттарыбыз жакшы билесиздер. Кайрагач, мына бул жер, мына бул бардыгы ушол эмелердин тажиктердин жери болуп турган 155 га жер. Так, ушуну биз алдык. Анан мына жерде 35 га жер бул анклав болуп турган. Бул да тажиктер ушул биздин жерибизде ээлеп турушкан. Конечно, бул такталуу элек болчу, бирок ошого чейин булар биз дагы мындай документальный эмес, юридический эмес, бирок моральный биз дагы буларга макул болуп жүргөнбүз. Туура 35 гектар жер силердики, 155 гектар жер силердики деп. Ушул жерде булардын заставасы бар эле, Бу жерде заставасы бар эле булардын. Каерде эле ушул жерде, муну жерде экен. Мына точка ушул жерде болчу. Мына ушул жерде булардын заставасы бар эле. Тигиле буларды полностью карап турушкан. Анан мына бул жерде биздин айылдар бар эле. Бул айылдарда бир 10 чакты түтүн бар эле. 10 чакты түтүн, бирок 10 чакты түтүндүн ичинде жалаң бул жерде эмелер, кыргыздар жашачу. Ой, микрофон алып келбейсиңерби? Ушуну алып келип койсуң. Мен баягы микрофонго сүйлөп атам деп сүйлөй берген турбаймынбы? Урматтуу депутаттар, кечиресиздер, мен микрофонго сүйлөп атам деп сүйлөй берипмин. Мына Кайрагач деген жер тажиктердин жери болчу. Бул жерде тажиктердин заставасы бар эле. Так. Анан бул жерде 10дон ашык үй бар эле. Бул үйдө жалаң кыргыздар жашачу. Бирок тажиктер мына заставадан келишип, бул жерлерди толук карап турушкан. Мына бул биздин эмеге кулундуга кеткен жол. Мына кулундуга кеткен жол. Мына могул жерде биздин эмебиз бар, жанагы пост, азыркы күндөгү пост. Азыркы күндө могул жерде Кайрагач посту, биздин Кайрагач постубуз жана алардын Кайрагач посту. Ушул жерде турат. Муну мен кийинчерээк айтып өтөм, бирок азыр сразу эле айтып коеюн, уже посту биз булардын постун 1,5 километр бияка жылдырдык. Эми Кайрагачтагы пост, электиктер угуп алыңыздар. Кайрагачтагы тажиктердин посту 1,5 километр бияка кетет. Эсиңерде могул жерде Лейлек деген пано бар эле. Ошол Лейлек деген панону берип салдыңар тажиктерге де ызычуу болуп атканбыз.
Так, эми булар мына биздин жолдун түбүндө бу жерде посту бар эле. Ушу постуну 1,5 километр мынаяка жылдырып, эми посту мынаяка жылат. Biz dagın postubuzdu бирок бу жерде куруп койгонбуз стандарттын кылып, но мен азыр предлагать этип атам, мен акчабыз кетсе дагы бул посту жок кылабыз дагы. Биз дагы постубузду буяка жылдырабыз могул жерге. Могул жерде кыргыздын посту болот, могул жерде тажиктин посту болот. Вот и все. Ушинтип, могул жерди биз алдык. Эң важный жер болчу бул жер суулуу жер. Суу келет, толук суу келет. Толук сонун айдоо жерлери. И мына 35 гектар жерди алдык. Так. Ошону менен биз ошондо 190 biz ошондо biz ошондо 190 гектар жерди булардан алдык. Түшүндүңөр, урматтуу депутаттар? Мына ушул жерди алдык, 190 гектар жерди алдык. Эми Лейлек району Кайрагачтан 155 гектар жерлер алынды, андан сырткары Тажик Республикасынын 35 гектар аянты Кайрагач анклавы деп алынды. 190 гектар жерди булардан алдык. Ушу Кайрагач участогунда. Муну сиз жакшы билесиз, Камилет Алиева, Миргүл бар эле бу жерде, дагы ким бар эле? Чыңгыз бар эле. Ушул депутаттар жакшы билет. Айжигитов деле жакшы билсе керек муну. Депутат болот. Бирок Айжигитов ал жака көп барган эмес экен, ошон үчүн ал жакшы билбей калышы да мүмкүн. Муну. Анан мурда Лейлек районунун Кайрагач участогунда Лейлек деген жазуу пано Тажикстанын азыркы Кайрагач постунун жанында болчу. Мына могул жерде эле. Биздин Лейлек деген эмебиз могул жерде болчу. Могул жерде болчу, где-то посттун арт жагында болчу да. Эсиңерде? Баягы кулундулуктар, кайрагачтыктар, ошол лейлектиктер айта берчү. Бизди мына Лейлек деген жазууну тажиктерге калтырып койдуңар. Тажиктер ошонун өтүп келип бизге пост куруп алды деп. Туура ошондой болгон. Көрдүңөрбү? Биздин жерибизге келип чоң заң кыйган постун куруп алып алышкан. Бир дагы ушуга чейинки бийлик жок андай болбойт деп айта алган эмес. Туугандар. Эми ошол пано мына Лейлек району ошол убакытта Лейлек району эли тарабынан силер жерди тажиктерге берип жибериңиздер деген дооматтар өтө көп болгон. Өтө көп болгон. Бүгүнкү күндө чек ара сызыгы ошол Лейлек деген жазуу пано турган жерден 1600 метр ылдый тарапка жылдырылды. Жана тажик тараптын Кайрагач өткөрмө пункту да бизде калды. Алар пункту да бизде калды. Эми алар өздөрүнүн аймагына жаңы өткөрмө пунктун курушат. Мен бая айткандай, дагы кайталап айтып койсо эч нерсе болбойт. Могул жерде биздин өткөрмө пунктубуз бар, чоң таможня пункттарыбыз бар, стандарттын салынган. Анын жанында тажиктер салган. Алардыкы да чоң посту бар. Кайрагач деген. Кече күнү ачтык го биз. Кече күнү ачтык ошо посттор. Эми бул посттор жылат. Мынаяка жылат. Мына жылып келип туруп мына жерге келет. Ушул жерде эми Кайрагач алар өз тарабына, биз өз тарабыбызга мына чек ара сызыгынын жерге ушул жерге курабыз. То есть уже элдин баягы бизге койгон дооматын биз чечтик. Мындан ары эл доомат кылбайт бул жерде. Так, идем дальше деп коет го, Анча-мынча орусча сүйлөп аралаштырып турайын, аны түшүнбөй калбагыла. Ал жерлердин ордуна эми 190 гектар жерди алдык да, туурабы? Эми ал жерлердин ордуна бир нерсе беришибиз керекпи? Беришибиз керек да. Эмнелерди бердик биз ал жерлерге? Муну да тактап жазып алгыла. Кийин анан көп берип бирдиңер, аз берип бирдиңер, же стратегиясы жакты берип бирдиңер деп билбей туруп айтып койбоңуздар. Мына биринчиден, ал жерлердин ордуна Кыргыз Республикасынын Саада айылын бердик. Сааданы көрсөткүлө. Саада айылын бердик. Саада айылы мына. Мынау Саада деген айыл. Мынау Селкан каналы. Селкан каналы ылдый жагы Тажик, жогору жагы Кыргызстан. Мына. Ушул жерде Саада деген айылыбыз барган. Саада айылында 17 кожолугубуз бар эле, үйүбүз бар эле. Качан болсо, конфликт болсо, бияктан мына тажиктер да, мына тажиктердин айылдары. Келет эле дагы ошол 17 үйдү күйгүзөт эле. Ошол жерден адамдар жабыртатат эле. Булар бардык бияк качып чыгат эле, мына кулундуга качып чыгат эле. Так. Анан кийин кайрадан бар, бу жерде үйлөрдү оңдоп, кайрадан жашамыш болуп, бирок бул жерде адамдар толук жашабайт эле. Селканын ылдый жагында. Ушул жер бизге керек эместигин биз байкадык. Жана чек ара мына Селкан менен болсун, Селкан каналы менен болсун деп туруп, ушул максатта мына 21 га Саада участогун аларга бердик. Бул бир. Экинчи, Разак участогу. Мына Разак участогу. Бул дагы каналдын ылдый жагына жайгашкан. Мына
Muna kanallı jargışka muna Razak Vayılı agarık bile. Murdağı agarık bile. Razak Vayılı muna uşul jerde muna bularda dagı bular berdik. Bu jerde dagı bir neçe uy var. Men azыр аны атаймын. Men emede sifra бар mende. Аны ата берем sizlerge. Bir neçe uylar var. Bularda bunu verdik 23-50 gektar jerde. Andan keyin Selken участок agarıktı verdik. Aha şu yerden. Yok Selken'di verdik, Selken'di. Давайте по порядку. Selken mına Selken'di verdik. 4 gektar yer. Selken участогын verdik. Bul dağın arıktın ıldı jağında turat. Selken kanal ıldı jağında turat. Bularga biz mına Razakı koygan çamça kirip çıkıp atkan elek. Selken'e kirip çıkı alбай kalганбыз акыркы маалдарdaçı. Bular özleri paydalanıp kalgan. Bular paydalanıp kalıp bular aytты bizdiki dedi. Biz ayttık yok seniki emez bizdiki. Dep talaşıp tartışıp жүрüp Selken'de aldık dağın zачет kıldık da. Bayağı 155'ke zачет kıldık bunu. Uşu bilen bunu bütürdük. Ondan keyin Mayt'tı. Selken'e 4 Mayt участогının 7 gektarın verdik. Buna. Mayt Selken'e keyin Mayt'ını verdik. Kana Mayt'ı. Mına. Men gözüm жақсы көрбөйт. Үлүштүн 7 gektar eкен. Үлүш Mayt'ının emesi janındağı. Үлүштөн 7 gektar verdik. Так. Ошентип отуруп andan keyin biz Ulakjaydı verdik. Ulakjaydı 15 gektarda mına agarık участогын verdik. Agarık bayakta kaldı. Mınanda kaldı. Agarıktı verdik 7 gektar. Mına agarıktı verdik. Bu da bunun ıldı jağında. Andan keyin Ulakjay agarık Karabağ участогынан 65 gektar verdik. Karabağ'tı көрсөтүп koy. Mına Karabağ'tan. Mına 190'ды толукташ үчүн Mına Karabağ'tan. Bu Karabağ уже Баткенге жақын жер. Уже Leylek emес, bu Batken rayonu. Mına ушул жерден 65 gektarды verdik. Ушуну менен biz bularga 90 gektar Sağda, Razakов, Selken, Mayt участогын biriktirip 90 verdik. Andan keyin Agarık'ta Ulakjay, Agarık'tı koşup 65, Karabağ'tı koşup 65 verdik. Maytı'dan 35 verdik. Oşonda жалпы 190 gektar verdik tuğanlar. Жазып атасыңар депутаттар? Men adaşıp ketsem keyin meni taktap koyasыңар. 190 gektar verdik. 190 aldık, 190 verdik. Emi men bu jerde bizden urmаттуу депутатыбыз barlar bugün kelbeptir. Sultanbekova Çolpon Alıyını. Keçiresizler. Urmаттуу Çolpon Alıyını. Mına ötkönde men proletar boyunca 12,5 gektar ayтканда siz kapa oldunuz da. Siz, конечно, magan işini aytpadыңыз, başka деп ediniz. Emni üçün Bayamanды aytasыңар депчи. Men bu jerde Bayamanды жаман деп айтып аткан жерим жок. Так, Bayaman bir жаман адам деп же башка дегеним жок. Bu jerde bin faktını gana aytып atамын. 1991-жылы баягы bizde bilesizler приватизация болуп кетпеди ар түрдүү ишканалар. Ошондо приватизация болгон маалда жеке адамдарга сатыла баштаган, туурабы? Ошондо муну Пролетарс деген шаарда биздин 12,5 гектар жер кыргыз селхоз химиянын жери бар экен. Бар экен ошо маалда. Муну анан биздикилер эми уже кыргыз селхоз химия бияка качты да Кыргызстанга, туурабы? Анан бул жерден сатат. Сатканда эч ким ал жака кире албай, Баяман кирип алган экен ушул жердичи. Баяман кирип алып, сатып алган экен. Ошо маалда. Андан кийин бирок Баямандагы эми ал жерде бул перспективасы жок бул жерден. Тажиктердин ортосунда турса, аны Кыргызстанга байланышы жок болсо, деп туруп ал дагы сатып берип кетип калат. То есть бул жерде мыйзамсыз эч нерсе жок. Мен ачыгын айтып коеюн. Мыйзамсыз эч нерсе жок. Бирок ошол жигиттин биздин досубуздун аты аталып атат. Мына сатып кетти ал. Кеткенден кийин тажиктер айтат, бул жер эми биздики дейт. Бул жер эми биздики дейт, муну биз силерге бербейбиз дейт. Ушул жерде жок, биздин жер болгон бул деп талашып, биз 2 ай 3 ай талашып жүрүп акыры биздин жерге зачет кылдык ушунучу. 91-жылы өтүп кеткен жер бул дагы. Мында ачык айтып коеюн силерге. Анан кийин кээ бирлер туура эмес түшүнүп калбасын. Муну ушул жанагы Баяман туура эмес кылып турду. Жок, бул жерде Баяман туура эмес кылган ишин биз көргөн жокпуз. Мына туугандар, ошентип 190 gektar жерди алдык. 190 gektar жерди бердик. Бирок бул жерде бир нерсе бар. Биз 190 gektar жерди алардан почти bir жерден алдык.
155 гектар жерді bir жерден алдық, Кайрагачтан, баягы сулуу жерден. И Кайрагач анклавын 35 гектар жерді алдық. Туурабы? Экөө bir жерден почти. Ал эми биз bir жерден алдық, а бергенибиз 9 жерден чачылган участокторду бердик. Ар жерде мына 7 гектар, 15 гектар, 35 гектар, 2,5 гектар, 7,5 гектар, 12,5 гектар бул чачылган жерлерден 9 жерден чачылып кеткен. Итак алар көбүтүн алар пайдаланып аткан ушу жерлердичи. Алар пайдаланган жерлерди тактап, эсептеп, жо бул биздики болгон 91-ге чейин, бул биздики болгон деп тактап талашып отуруп алдык. Бул жерде биздин комиссиянын мүчөлөрүнүн эмгеги өтө зор. Чын айтыш керек да, мен эми комиссиянын төрагасы катары ушулар тактагандан кийин талашып тартышам да алар мен колума бергенден кийин. Бирок ушун тактоо иштерине мына комиссиянын мүчөлөрү отурат бардыгы. Ушул адамдардын эмгеги өтө зор болду. Так, менен кошуучулар катуу иштешти. Ошон үчүн бул кишилерге дагы рахматыбызды айтабыз мамлекет тарабынан дагы. Эми Лейлек районунун кийинкиси. Лейлек районунун Максат айылында шахматтык түрдө жайгашкан турак үйлөр алмашылып, чек ара сызыгы түздөлдү. Максат көрсөтүлөчү. Максатта, урматтуу туугандар, билесиздер, Максат айылын. Максат айылында ар дайым ызычуу болуп эле бири-бирибизди басып алып жүргөнбүз. Ачык айтканда, мына, могул жерде, мына ушул жерден, мына жерден 15 турак жай берилиптир. Могул жерден. Мына жерден берилди. Бирде мурда мындай өтчү эле да, мындай өт. Бул деле өтчү эмес. Мурда эми мындай условный сызыктар болгон, анан биздин адамдар берги үй салып алган. Жолдун бияк бетинечи үй салып алышкан, ызычуу болуш, эле урушталашып, анан ошол үйлөр постоянно күйүп, ошол үйлөр постоянно талкаланып жүрчү эле. Анан кийин биз муну бердик дагы. Мул жерден булардан 16 турак үй бар. Чоң жерди кошуп алдык өзүбүзгө. Мына жолдун мына жерде болбостон, бир жерде болбостон, моундай болсун деп туруп мына жерди кошуп алдык. Ушинтип бул жерди алмаштык биз. То есть ошондо жолдун буяк бети, аркы бети тажик, берки бети кыргыз болуп калды, Максат айылы болуп калды. Могул жерде билесиздер, мына стадион. Стадиондун талашып, тартышып, ошо атышып, могул жерде биздин застава бар, билесиңер. Ушу заставабызды өткөндө алиги чыр-чатакта да күйүп кетип, ызычуу болгон. Бирок принципиальный заставаны биз алып калдык. Мына могул немеден келген жол, жанагы Сайдан чыккан жол, мына чыгып келип туруп, ушул жерден мунул жерлерде айылдарыбыз бар эле, бир 10 чакты үй болуш керек. Ушул жерден заставаны кошуп туруп алып калдык. Булар айтты, бу жерде түз өтөйлү деди. Түз өтөйлү, мунул үйүңөргө биз компенсация берейли, мунул заставаңарга компенсация берейли, мына түз эле өтөйлү жол катары деп, ушуну дагы бир көп талаштык, ызычуу болуп. Биз айттык, жок, болбойт. Себеби мунул застава бул биз үчүн өтө керек застава, себеби биз баяктарды карап, байкап турушубуз керек деп бербей койдум. Туура кылдымбы ушуну? Мына ушундай болду. Мына ушинтип анан ушундай кылып алдык да, мына баягы мынтип кетти. Түшүндүңөр, Ошентип суроо барбы? Айтыңыз ошол жерден сразу. Кыска бирок. Темирбай Өмүргүл Өмүрзаковна микрофон бериңиздер, аппарат. Иштеди. Камчыбек Кыдыршевич, ушул азыр максат боюнча мындай суроо келген да. Ушул мынау стадион жакты 37 гектар жерди 2018-жылга чейин биздин Кыргызстандын чек ара кызматкерлери кайтарып келип, 2019-жылдан баштап эмнегедир тажик тараптын чек арачылары кайтарып калган деп жазышат. Туура. Бул эми айтып атпаймынбы? Бул жерде бизде чек ара сызыгы болгон эмес, бул жерлердечи. Бул жерде тегес сызыгы болгон эмес. Үйлөр да бири-бирде кирип кетип эле могонтуп эле жашай бергенбиз. Бирок ким күчтүү болсо ошол басып ала берген да, ачык айткандачы. Мына ушул стадион деп канча чабыштык. Мына бул жерде, мына застава бар эле. Мен билемин 2021-жылы баягы ызычуу болгон маалда булар баягы Максат айылын басып кирди го, ошо маалда. Ошо эмеде заставамда бир гана заставанын башчысы калды да. Бүт эмелерди чыгарды, баягы солдаттарды чыгарды. Бүт солдаттарды чыгарып, ушул жерде жалгыз өзү туруп, ушуларга туруштук берип турду. Мына жакта, мына стадион жактан полный аткылап, буларды аткылап, заставаны талкалап, башчы заставаны өрттөп берейин деген. Бирок ушул киши ушул жерден чыкпай турду да, акырына чейинчи. Акырына чыкпай турду. То есть ошонун сыңарындай. Анан эми биз мына футболный поледе мурда кыргыз, тажиктер чогуу эле футбол ойношчу эле. Кийин барып
то биздики алып коет, алардыкы алып коет, анан кийин сүйлөштүк. Силер да ойнобойсуңар, биз да ойнобойбуз деп ушул жерде чечтик. Бирок ошол стадион биздин жер болчу да, Жок, биздин жер болчу эмес. Мен ачык айтайын. Бул талаш жерлер. Бул стадионда талаш жерлер. Керек болсо мынол жерде талаш, бул жерлердagi талаш, бардык жерлер талаш болгон. Бул жерлерчи. Бул жерде эч кандай биздики деген жер жок. Мына эми азыр бүгүн эмени тактагандан кийин, чегераны тактагандан эми жер биздики болду. Мына эми айтсаңар болот. Жер биздики депчи. Мындан ары жер биздики болду деп айтабыз. Мына бүгүн Кудай кааласа ратификация кылып берсеңер, мына сызыктан биягы биздики деп. Мындан ары ратификация бүткөндөн кийин ушул сызыктан бер жагына эгерде коңшу мамлекеттерден, башка мамлекеттерден мындай кол салуу же башка боло турган болсо, это уже агрессия болот. Это уже мыйзамды бузуу болот. Ага чейин биз жанагы анча-мынча участокторду меники, сеники деп эле тартып алып жүргөнбүз. Чагышып эле. Ошол. Рахмат. Дальше кеттик,